Assalamu алейкум. Сөзімнің башында айтқым келген негізгі маанилүү ойду жеткирейин. Кээ бир адамдар өздөрүнө диагноз коюп жүрүшөт. Мисалы, эки каптал ооруса бөйрөгүм ооруйду дейт, эгерде бел ооруса грыжамын дейт, эгерде тамак сиңирүү начар болсо ашказаным ооруйт, жана ошондой эле ичегилерим ооруйт деген сыяктуу ынанымдарга ушул терең ишенип, натыйжада убакыттын өтүшү менен чын эле ушундай ооруларга чалдыгып калышат. Бул жерде мен сиздерге эки ойду жеткиргим келип турат. Биринчиден, сөздүн күчү. Биз кайсы сөздү уламдан улам айта берсек, кайталап, өзүбүзгө дагы, башкаларга дагы жана ушул ынанымдарга ишенип турсак, чындыгында биз ошол айткан сөздөрүбүз чындыкка айланып калат. Ал эми экинчи айткым келген ой бул сиздин койгон диагнозуңуз өзүңүзгө эч убакта чындыкка дал келбейт. Болбосо дарыгерлердин эмне кереги бар эле? Өзүңүз күмөн кылган жериңизге дарыканадан ушул керектүү болгон дарыларды ичип жүрө бермексиз. Андыктан эч убакта өзүңүзгө өзүңүз диагноз койбоңуз дегим келип турат. Көп эле адамдар ушул ашказаным ооруйт деп жылдар бою диета кылып жүрө берет. Жана ушул диета боюнча түшүнүк өтө начар. Канча убакытка чейин диета кылыш керек экендигин дагы билбейт жана эмнелерди жесе болот, эмнелерди жесе болбойт таптакыр. Ушул боюнча дагы толук кандуу маалымат жок. Андыктан чындап сиз дени сак болгуңуз келип турабы? Анда сөзсүз түрдө ишти негизгисинен баштаңыз. Ошол өзүңүздө күмөн пайда болдубу? Мисалы, сиз простатитмин деп жатасызбы? Сөзсүз түрдө уролог менен кеңешип көрүңүз. Балким мындай оору сизде жоктур. Жана ушул орунда дагы бир нерсени сөздү жеткирип коюш керек. Ар бир оорунун жок дегенде 3-4 белгиси бар. Мисалы, бел ооруп жаткан үчүн эле грыжа деп койсо болбойт, же остеохондроз деп. Бир айда 2-3 жолу баш ооруган үчүн эле черепное давление деп койсо дагы болбойт. Бул таптакыр туура эмес. Диагноз коюш үчүн көбүрөөк маалымат керек. Анализ тапшыруу, УЗИге түшүү, томография, рентген, булардын бардыгы бул кайсы бир топтогу адамдардын кирешесин арттыруунун эле булагы эмес. Бул ушул ден соолуктун абалы жөнүндө керегинче маалымат жыйноонун куралы десек болот. Жана бул биз үчүн эң чоң жетишкендик. Анткени ден соолуктун абалын өз алдыбызча билбегендей, ошол дарыгер менен кеңешип деле толук кандуу билишибиз кыйын болот. Бирок дарыгер сизге кайсы анализдер керек так айтып бере алат. Ал эми өз алдыңызча анализ тапшырсаңыз, ашыкча чыгымга учурашыңыз мүмкүн. Андыктан эң обалуу күмөн пайда болгондо биринчи кезекте дарыгер менен кеңешишиңиз керек болот. Демек, сиздерге айта турган сөздөрдү темаларга бөлүп алганмын. Биринчиден, дары дармектен тажабаңыз дегенде бир тема коюп алдым. Эгер сиз жылдар бою кандайдыр бир дарыларды ичип жүргөн болсоңуз жана мындан жакшыраак жол издеп жаткан болсоңуз, мен сизге айтар элем, сиздин буга чейин кылган аракетиңиз өтө туура болгон. Бул аракетти кылбаганыңызда балким ден соолугуңуз мындан начарыраак болмок. Мындан ары дагы дарыларды токтотпой иче бериңиз. Анткени дайым айтканымды дагы айтам, дарыны ичүү, ичпей коюу дагы зыян, ичкендеги зыяндан көбүрөөк болот. Андыктан эч убакта дарыдан тажабаңыздар. Чындыгында сиздерге ушул зарыл болуп турган болсо, бир учурда 10дон кем эмес дарыларды ондогон жылдар бою токтотпой иче турган адамдар бар. Жана бул алар үчүн эң зарыл фактор. Анан дагы бир ушул факторду айтып өтпөсөм болбойт. Чындыгында биз дары дармекке муктажбыз жана биз үчүн бул адамзат үчүн эң чоң жетишкендик. Бирок дарыга эле таянып алуу дагы туура эмес. Анткени башка факторлор дагы бар, ден соолуктун жакшыруусуна шарт түзүп бере ала турган. Андыктан сөзсүз түрдө башка факторлорду, ошол эле диета, ар бир оорунун өзүнүн диетасы бар. Ошол эле
жашоо образды жакшыраакка өзгөртүү, жумуш менен эс алууну айкалыштыруу деген сыяктуу факторлорду дагы четте калтырбашыбыз керек. Ар бирине көңүл бура турган болсок, сөзсүз түрдө жыйынтык биз күткөндөй болот. Анан ушул орунда диета жөнүндө да айтып өтөйүн. Диетага муктаждык дайыма эле боло бербейт. Айрыкча сиз өзүңүзгө өзүңүз диагноз койсоңуз, мен панкреатитмен деп туруп, майлууну жебей койсоңуз болбойт. Качандыр бир жолу УЗИге түшкөнүңүз үчүн эле ошондо панкреатит деп диагноз коюлуп, бирок сизде эч кандай белги жок болсо, анда дагы ушул диетанын сизге кереги болбойт. Сөзсүз түрдө диета кылайын деп жатканда толугураак маалымат алыңыз. Ар бир оорунун өзүнүн диетасы бар. Ашказаныңыз ооруса, анын өзүнүн диетасы бар. Өттүн ооруса, өттүн өзүнүн диетасы бар. Бири-бирине окшобойт. Азык заттарды тандаганда сиздеги ооруга көңүл бурулат. Эгерде сиздин бөйрөгүңүз ооруп жатса, анын дагы өзүнүн диетасы бар. Боордун өзүнүн диетасы бар. Эч бир диета экинчисине окшобойт. Андыктан ушуга айрыкча көңүл буруңуздар. Диета деген сөз бул бир эле түрдүү эмес. 10 оору барбы, 10 түрдүү диета бар. Жана алар ар түрдүүчө. Андыктан сөзсүз түрдө маалыматты көбүрөөк алыңыздар. Дарыгерден жакшылап сурап алыңыздар. Ошондо адашпайсыздар. Жылдар бою диета кармалбайт. Кээ бир ооруларга ошол бир айга диета кармалышы мүмкүн. Сейрек гана ооруларга өмүр бою диета кылышка туура келип калат. Мисалы кант диабети. Башка учурларда болсо, башка ооруларда ушул балким 2 жумага чейин, кээде 3 күнгө чейин дагы диета кылып, андан ары каалагандай тамактана берсе болот. Ушуну дагы эске алып коюңуздар. Ушул негизги айткым келген ойлор. Анан дары жөнүндө айтып өтпөсөм болбойт. Ар бир эле видеодо дарылар жөнүндө маалымат берип жатам. Бизде негизги анан кошумча дарылар бар. Негизги жана кошумча дарылар. Негизги дары бирөө болушу дагы мүмкүн. Же экөө болот, же үчөө болушу мүмкүн. Бирок өтө көп болбойт негизги дарылар. Кандай гана оору менен оорубаңыз, негизги 1-2 дарыңыз болот. Ушуларды дайыма аласыз дагы. Кошумча дарыларды болсо, эгер мүмкүнчүлүк болсо алсаңыз болот. Мисалы, бооруңуз ооруп жатат дейли, гепатит Б мисалы. Вирусту текшерткениңизде ПЦР анализин вирустун саны көп болсо, сөзсүз түрдө вирусту азайта турган, нөлгө түшүрө турган дарылар ичилет. Аны сөзсүз түрдө айткандай кылып айтканча ичесиздер. Анан гепатопротектор деп коет. Боордун ушул калыбына келишине жардам бере турган дарылар. Ушул мисалы Карсил, жанагы Essential Forte, Гептрал дегендер бар го, ушулар. Бирөөсү, бардыгы эмес, тандалып алынат. Ушул негизги 2 дарысы болуп калат. Калган дарылар болсо, мисалы витаминдер, микроэлементтер, ооруну калтырчу жана башка дарылар, булар кошумча жана буларды албай койсоңуз зыяны жок. Негизги жанагы вирусту түшүрүүчү жана ошондой эле боордун функциясынын калыбына келишине жардам берген дарыларды сөзсүз түрдө ичиш керек болуп калат. Бардык эле ооруларда ушундай. Мисалы, сиз пневмония болдуңузбу, сизге керек негизги нерсе бул антибиотик болбосо, бул оору адам өлүмү боюнча 4-нчү орунда турат. Ушул жада калса өлүмгө чейин алып барышы мүмкүн. Андыктан сөзсүз түрдө антибиотик колдонулат. Какырыкты айдай турган, анан ооруну калтыра турган дарыларды ичип, витаминдерди ичип, антибиотикти албай койсок, анда ушул нерсе болот. Ошо сыңар эле бардык ооруларда негизги дарылар, кошумча дарылар бар. Негизги дарылар биринчи линияда туруш керек, ушулар колдонулуш керек. Кошумчаларга мүмкүнчүлүк болсо, ушу баш багасыздар. Ушул ойду дагы сиздерге жеткиргим келип турат. Анан бүгүн сиздерге анемия оорусу тууралуу дагы бир аз маалымат бергим келип турат. Анткени бизде чындыгында өтө көп, айрыкча аял кишилерде балким бул анатомиялык түзүлүштөн улам болушу мүмкүн, ошондой эле башка факторлор деле таасир этет. Бирок эркектерде деле баары бир анемия бар. Анемия менен күрөшүү бул ар бир үй бүлөнүн максаты болуш керек. Жок дегенде 3-4 үй бүлөдө бирден анемиясы бар адам чыкпай койбойт.
анемиянын түрлөрү бар, даражалары бар. Ошонун ар бири менен бизде күрөш жүрүш керек, үзгүлтүксүз. Ал үчүн бизге маалымат керек. Анан ар бир эле анемиясы бар адам таблетка иче бербейт. Ушуну эске алып коюңуздар. Анан диета менен эле ушул канды көбөйүшүнө шарт түзө турган азык заттарды көп колдонуу менен эле анемиядан кутулса боло турган жагдайлар бар. Сөзсүз түрдө дары ичиш керек болгон факторлор дагы бар. Ушуларды дагы эске алып коюшубуз керек. Мисалы, темир жетишсиздигинен болгон анемия биринчи орунда турат. Жана буга негизги дары албетте бул темирди өзүнө камтыган дарылар. Анан ушул анемиянын келип чыгуу себебин дагы эске алып коюш керек. Геморрой барбы, дененин башка бир жеринен кан кетеби, ушуларды так аныктап алыш керек. Бөйрөк ооруйбу же ошодон кийин дарылоо дагы бир аз жеңилирээк болот. Андыктан негизги ушул анемияга алып келген себептерди аныктайлы. Анан жалпыга сунуш, жалпыга ушул анемиясы барларга канды көбөйтө турган негизги азык бул эт. Этти ар күнү жеңиңиздер, 50 граммдан кем эмес жок дегенде. Анан кара чайды тамак учурунда ичпей туруңуздар, жок дегенде тамак учурунан 1 саатка чейин, 1 сааттан кийин ичсеңиздер боло берет, өтө кою кылбай. Ошондо сиздердин күчүлүгүңүздөр артат. Анан азык заттар мүмкүн болушунча ар түрдүү болуш керек. Канчалык көп түрдүү азык жесеңиздер, ошончолук жакшы жыйынтык болот. Анан сөзсүз түрдө 2 айда бир жолу, жок дегенде анализ тапшырып туруш керек. Гемоглобинге, ферритинге, железага. Ошондо көзөмөлдөгөн дагы болосуздар анемияны. Анемия жоюлса, иммунитет дагы көтөрүлөт. Эгер жоюлбаса, анда бул өзү менен кошумча жаңы ооруларды алып келет. Гемоглобин эркек кишиники 130дан 160ка чейин болуш керек. Аял кишилердики 120дан 140ка чейин. Жок дегенде 100дөн жогору болгону жакшыраак. Таблетканы 90 же андан аз болсо иче баштаган максатка ылайыктуу болот. Ал эми 70ке түшө турган болсо, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кезигип, гематологко дарылоо боюнча бир сунуштарды алыш керек болуп калат. Анан акыркы сиздерге айткым келген ой, биздин ушул ресурстарыбыз чексиз. Байкасаңыз керек, кээ бир адамдар ушул өтө ушул абалы начар болуп калат, бирок жылдар бою жакшы жүрө берет. Мындайча айтканда өлбөйт. Бул организмдин резерви ушунчалык чоң экендигинен кабар берет. Андыктан эч ким түңүлбөш керек. Эч убакта анализ начарбы, дарыгер начар нерселерди айттыбы, өзүңүздө ишеним начар болуп атабы, эч убакта үмүттү үзбөш керек. Оору ушундай адамды өтө бир сындырат жана үмүтүн үздүрөт биринчи кезекте. Ошонун натыйжасында адамдын айыгышы дагы кыйын болот. Андыктан менин айтаарым жалпыңыздарга эч убакта үмүттү үзбөңүздөр. Ар бир оорунун шыпасы бар. Сөзсүз түрдө айыгасыздар. Сиздерде эң негизги болуш керек болгон фактор бул настрой. Мындайча айтканда, айыгууга болгон бир чоң бир ишеним дейбизби, же аракет дейбизби, баары болуш керек. Ошондо сөзсүз түрдө сиздерде жакшы жыйынтык болбой койбойт. Андыктан эч убакта үмүттү үзбөңүздөр.